Президент Садыр Жапаров 2028-жылга чейин кесиптик кошундар федерациясынын эсебинен санаторийлерге жолдомо берүүгө мораторий киргизди. Мамлекет башчы тиешелүү токтомго 22-ноябрда кол коюп, ал 24-ноябрда мамлекеттик эркин тоо гезитине жарыяланды. Документте эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фондунун эсебинен Кыргызстандын бардык аймагында санаториялык курорттук мекемелерге жолдомолорду берүүгө мораторий киргизилери жазылган. Фондко түшкөн каражат санаторийлердин курулушуна жана аларды оңдоого, алардын материалдык техникалык базасын жакшыртууга жумшалат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Бишкекте бир катар үйлөрдө тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүп, 10 сойкукана, анын ичинде массаж салонуна жамынып иш жүзүндө интимдик кызмат көрсөткөн жайлар аныкталганын кабарлады. Мекеме алардын уюштуруучусу жана ээлери өлкөнүн ар кайсы аймактарынан келген 18 жаштан 30 жашка чейинки 70 кыз кармалганын, арасында борбордогу жогорку окуу жайларда окуган студенттер да бар экенин билдирди. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодекстен сойкулук менен алектенүү же ыплас аракеттерге көмөктөшүү беренеси менен кылмыш иши козголду. Мындай кызмат көрсөткөн жайларды уюштурган 10 киши жана ээлери кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Жеңил Жоробековго эскертүү берилип, анын 3 орун басары Алмаз Усеналиев, Салмурбек Ширалиев жана Улан Асанбаев кызматтан алынды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен кабарлады. Алар буга чейин социалдык тармактарда тараган видеодон улам жумуштан алынган. Интернетке жарыяланган видеодо мас абалындагы 2 киши көчөдө бири-бирин жүүлөп таяп басып баратканы, кийимдери кан экенин көрүүгө болот. Алар Ош облустук милициясынын кызматкерлери экени айтылган. Окуя 23-ноябрда Ош шаарындагы көп кабаттуу үйдүн алдында болгон. Кыргызстанга тажрыйба алмашуу жана эл аралык мобилдик кино фестиваль өткөрүү үчүн Түштүк Кореянын Кёнсанбук-до провинциясынан делегация келди. Ханин Илбо газетасынын директору Чоң Санг-жун кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында билдиргендей, кореялык делегация кыргызстандык кесиптештерди Metaverse платформасы менен тааныштыруу үчүн келген. Мындай иш-чара Борбор Азияда биринчи жолу өтүп жатат. Делегациянын мүчөлөрү Бишкекте өткөн эл аралык мобилдик кино фестивалга да катышты. Күн мурун Бишкектеги Каба Улуу Кожомкул атындагы спорт ордосунда оор атлетика боюнча 35-эл аралык мелдеш жыйынтыкталды. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаменти билдирет. Мелдеш оор атлетика боюнча дүйнөнүн 4 жолку чемпиону, Европанын 2 жолку жана Олимпиада чемпиону, СССРдин эмгек сиңирген спорт чебери, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу, 3-даражадагы Манас орденинин ээси Каныбек Осмоналиевдин 70 жылдык мааракесине арналган. 24-ноябрда старт алган мелдешке Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Нидерландыдан келген спортчулар катышты. Жеңүүчүлөргө тиешелүү даражадагы дипломдор, атайын статуэтка жана медалдар тапшырылды.